Salam урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим Медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, сиздер Бай Билим Медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен англис тили боюнча тартылып жаткан 22-чи сабагыбызды баштайбыз. 22-чи сабагыбыз, урматтуу достор, англис тилинин практикалык курсу аттуу китептин негизинде тартылат. Бул китепте бардыгы сөздүктөр дагы бар, сонун берилген, көнүгүүлөр дагы бар. Эгерде сиздер англис тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китепти алыңыздар жана англис тилин кенен үйрөнүңүздөр. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге 709 28 75 71 номерине кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе, урматтуу достор, биз сиздер менен 22-чи видео сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы англис тилиндеги өткөн чактагы туура эмес этиштер. Урматтуу достор, көбүнчө биз сиздер менен мурдакы сабактарыбызда англис тилиндеги туура этиштерден жасалган өткөн чакты өткөнбүз. Ал эми азыркы сабагыбызда биз сиздер менен өткөн чактагы туура эмес этиштерди өтөбүз. Мисал үчүн, эң биринчи туура эмес этиштердин башында, сап башында англис тилиндеги to be этиши турат. Биз сиздерге мурда айтканбыз, эң биринчи сиздерге түшүнүк бере кетейин. Туура жана туура эмес этиш деген эмне? Мисалы, учур чагы такыр башкача болуп калат. Учур чагы өзөктө уңгусу кандай болсо ошондой болуп калат. Ал эми туура эмес этиштердин өткөн чагы болсо, эгерде өткөн чагы туура эмес болуп кала турган болсо, башка эле сөз болуп калат да, аны жаттап алуу керек болот. Мисал үчүн, англис тилиндеги to be деген бул болуу дегенди туюнтат. Өткөн чакта болуп кала турган болсо, жекелик санда бул was болуп айтылат. Was деп жазылат. Мына ушундай болот. Was деген бул болду, болушту, болдук, болдуң дегендин болдуң дегенди туюнта берет да. Жекелик санда, мындайча айтканда, жекелик санда ушундай туюнтат. Мисал үчүн, бул сөз I, he, she жекелик санга колдонулат. 3 сөз менен колдонулат. I десе, мисал үчүн, жекелик санда I десек, мен I was, мен болдум, he was, ал болду, she was, ал болду болот да. Мисал үчүн, жекелик санда ушундай болот. Ал эми көптүк санда боло турган болсо, you were болуп айтылат. Were деп жазылат. You were десек, сен болдуң. We were, биз болдук. They were, алар болушту болот да. Ошондо they were деп айтылат, алар болушту болуп ушундай. Демек, I, he, she, it дегенге was болот экен. Үчөөсүнө, төртөөсүнө I, he, she, it дегенге was болот. Ал эми you, we, they дегенге were болот да. Андан кийин мисал түзө турган болсок, мен болдум дей турган болсок, I was, мен мугалим болдум деп айта турган болсок, анда I was a teacher. I was a teacher 5 years ago. Мен 5 жыл мурда мугалим болгонмун. Өткөн чакта was деген, демек кызыл менен белгилеп койдум. Бул болдум дегенди туюнтат, урматтуу достор. Андан кийин ал Москвада болчу дей турган болсок, he was in Moscow. In Moscow. He was in Moscow. Ал Москвада болду болот ошондо. Андан кийин женский родко деле ошол колдонулат. Мисал үчүн, she was a good girl. She was a good girl. Ал жакшы кыз болчу болот. Андан кийин адам атын айта турган болсок дагы боло берет. Мисал үчүн, Alex. Alex was, Alex болду. Alex was a student then. Alex ошол кезде студент болчу. Alex was a student then. Alex ошол кезде студент болчу болот. Эми андан кийин, we were teachers 5 years ago. We were teachers 5 years ago. Биз 5 жыл мурда мугалим болчубуз болот. Демек, көптүктө were дегенди колдонобуз да. Муну дагы кызыл менен белгилеп койдум, урматтуу достор. We were teachers 5 years ago. Биз 5 жыл мурда мугалим болгонбуз. They were good girls. They were good girls. Алар жакшы кыздар болушчу болду, They were good girls. Алар жакшы кыздар болушчу. Эми эки адам атын айта турган болсок дагы көптүк санда колдонулат. Мисал, Alex and Anne were friends. Alex менен Анна дос болушчу.
болот да, болушкан же көптүк санда ушундай болот. Эми дагы бир мисал айта турган болсок, I was, мен болдум өткөн чакта, to be'нин өткөн чагы. I was here, мен ушул жерде болчумун болот өткөн чакта. Эми my parents were at home today. My parents were, менин ата-энем болушту at home today, бүгүн үйдө. Менин ата-энем бүгүн үйдө болушту болот. Андан кийин you was at school yesterday. You was at school yesterday. Sen кече мектепте болчусуң болот. Мына ушундай эгерде жекелик санда айта турган болсок, демек was деп айтат экенбиз. Ал эми көптүк санда айта турган болсок, урматтуу достор, were деп айтат экенбиз. Were. Was десек болдум, were десек болдук же болушту деген көптүк санда колдонулат. Ал эми мен болгонум жок деп эгерде терс мааниде айта турган болсок, тана турган болсок, was дегенден кийин эле not дегенди коюп коебуз. I was not болуп калат. I was not же I wasn't болуп калат да, кыскартылып айтканда I wasn't, мен болгон жокмун. He wasn't, ал болгон жок. She was not же she wasn't, ал болгон жок болот женский роддо. Эми you were not, you were not, сен болгон жоксуң. We were not, биз болгон жокпуз. They were not, алар болушкан жок болот. Алар болушкан жок болот. Мисал үчүн I wasn't there. Или же болбосом I was not there дей турган болсок, мен ал жакта болгонум жок. Андан кийин he was not there, ал жакта болгон жок. Ал жакта болгон жок. They were not there. Алар ал жакта болушкан жок. Алар ал жакта болушкан жок болот. We were not students. We were not students. Биз студент болгон жокпуз болот көптүк санда. I wasn't in the office. Мен офисте болгонум жок. I wasn't in the office. Мен офисте болгонум жок болот. Андан кийин I wasn't bad person. I was not. Мен болгонум жок, жаман адам болот. Ошондо мен жаман адам болгонум жок. Андан кийин they were not болот. Ошондо алар болушкан жок. In the office, алар офисте болушкан жок. Алар кеңседе болушкан жок болот. You were not in my house. You were not in my house. Сен менин үйүмдө болгонуң жок болуп, англис тилинде өткөн чакта терс мааниде болуп атат. Эми эгерде ушуну эми үчүнчү түрдө эгерде суроолуу кыла турган болсок, урматтуу достор, анда was дегенди башына коебуз. Was деген сөздү башына коюп колдонобуз. Мисалы үчүн мен болдумбу десек, же мен үйдө болдумбу десек, was I at home? Мен үйдө болдумбу? Was дегенди башына коебуз. Was he at home? Ал үйдө болдубу? Was she at home? Ал үйдө болдубу болот да. Was she at home? Ал үйдө болдубу болот. Андан кийин эми көптүгүндө боло турган болсо, you, we, they дегенде were колдонот. Were дегенде эми башына коебуз да. Were you at home? Силер үйдө болдуңарбы? Were we at home? Биз үйдө болдукпу? Were they at home? Алар үйдө болуштубу болот мааниси. Мисал үчүн эми суроо бере турган болсок, мисал түзө турган болсок, were your friends at class? Were your friends at class? Сенин досторуң класста болуштубу? Were your friends at class? Сенин досторуң класста болуштубу? Was my son here? Was my son here? Менин балам ушул жакта болдубу болот. Менин балам ушул жакта болдубу. Андан кийин эми were my children here? Мен балдарым ушул жакта болуштубу? Were my children here? Менин балдарым ушул жакта болуштубу болот. Андан кийин was the film interesting? Was the film interesting? Фильм тасма кызыктуу болдубу? Was the film interesting? Тасма кызыктуу болдубу? Was she here before lunch? Was she here before lunch? Ал кечки тамакка чейин ушунда болдубу? Were the students here? Were the students here? Were the students here? Студенттер ушул жерде болуштубу болуп атат. Were the students here? Студенттер ушул жерде болуштубу болуп атат. Эми урматтуу достор, ушул
to be etişinin 3 türünü, jay söylemini, jana oşonda ters söylemge, jana suralуу söylemine mani beriңiздер, урматтуу достор. Jay söylemde, ters söylemde, jana oşonda ele suralуу söylemde. Egerde jay söylem bola turgan bolsa, I was, men boldum, she was, sen boldun, he was, al boldu bolat. Al emi de olsa you were, we were, biz bolduk, they were, alar boluştu bolat. Al emi uşunu tana turgan bolsak, ters bola turgan bolsak, ters formada, ötkön çakta ters formada. I was not, she was not, he was not bolat. Al emi you were not, we were not, they were not bolat. Ters formada bola turgan bolsa, mына ушундай болот. Силер болгон жоксуңар, биз болгон жокпуз, алар болгон жок. Эми суроо бере турган болсок, was I, мен болдум бу. Was she, ал болдубу. Was he, ал болдубу. Were you, сен болдуң бу. Were we, биз болдук бу. Were they, алар болуштубу болот. Мисалы. Ушул таблицаны сөзсүз жаттап калыңыздар, урматтуу достор. Эми мисал үчүн мисал түзө турган болсок, 3 түрдүгө, жай 3 түрдүү сүйлөмгө сүйлөм түзүп көрөлү. Мисал үчүн мен болдум дей турган болсок, жай сүйлөмдө I was a student деп айтабыз. I was a student, мен студент болдум. Ал эми мен студент болгонум жок десек, I was not a student, мен студент болгонум жок. Эми мен студент болдум бу. Was I a student? Was I a student? Мен студент болдум бу деп was деген сөздү этишти башына коебуз, ошондо суроолуу сүйлөмгө айланып калат. Урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Эгерде сабакты түшүнгөн эмес болсоңуздар, кайра дагы бир жолу кайталап көрүңүздөр. Суроолор боло турган болсо, сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Мен сиздерден келген суроолорго жооп бергенге аракет кылам, урматтуу достор. Бул сабакты эгерде сиздер пайдалуу боло турган болсо, башка бирөөлөр менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Эгерде сиздер англис тилин дагы да жакшы деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, анда англис тилинин практикалык курсу аттуу ушул китепти алыңыздар. Англис тилин кенен үйрөнүңүздөр, урматтуу достор. 709 28 75 71 телефон номерине кайрылсаңыздар болот. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов сиздерди дайыма жакшы көрөт жана сүйөт. See you soon. Thank you very much. Goodbye, dear my friends.